Alhamdulillah. Awamlar bir pikирден тастыктап айтышты. Эркек үй бүлөсү, бала чакасы менен ойноп тамашалаганын ибадат деп аташты. Бул нерсени пайгамбарлардын сүннөтү дешти. Жакшы, татыктуу адамдардын белгиси дешти. Жана да бул нерсе убакытты теке кетирүү болуп эсептелбейт. Эркектин да аброюн түшүрбөйт. Тескеринче, мындай тамашалар үй ичиндеги атмосфераны күчөйтүп, жашоону жакшыртат. Аллах Куранда айткандай, аялдар менен сылык сыпаа жашагыла. Азыркы учурда биз жанагы регионду кыдырып атпайбыз. Мисалы үчүн кече биз Кочкорго бардык, анан Токмокко бардык, кыдырып келгенде биз көбүнчө муну китептен сабак кылып атат. Анткени бул ошол Амалул кулуб деген шейх Мунажиттин китеби. Шүкүр ибадаты, пикир ибадаты мисалы үчүн жана башка деген биздин жашообузда жок болуп аткан нерселер ушул китепте болгондуктан мен ушуну сабак кылганга аракет кылдым, урматтуу бир туугандар.